Орусиянын Мамдумасы полицияга мигранттарды соттук териштирүүсү жок эле өлкөдөн чыгарууга укук берген мыйзам долбоорлорун бекитти. Миграция жөнүндөгү 3 документти Орус парламентинин төмөнкү палатасы 2 жана 3 окууда жактырды. Эми президент кол койсо, бул мыйзамдар күчүнө кирет. Мамдуманын маалыматына ылайык, өзгөртүүлөр жана катуу чаралар Орусиянын аймагында жүрүүгө уруксаты жок чет элдиктерге жана жарандыгы жок адамдарга тиешелүү. Айрым укук коргоочулар мындай мыйзамдарды мигранттарды бардык укуктардан куру калтырат деп эсептешет. Мыйзам долбоорлорунун биринде чыгаруу режими деген түшүнүк бар. Ал депортация жана административдик чыгаруу режимдери менен катарлаш иштейт. Жаңы режим боюнча мыйзам бузган мигранттар атайын көзөмөлдөгү адамдардын реестри деп аталган тизмеге киргизилет. Реестрге киргендер баскан турганын толугу менен полицияга кабарлап турушу керек. Алар өлкө ичинде эркин жүрө албайт. Насыя алууга, үй жана унаа сатып алууга, айдоочулук күбөлүк алууга, банктан эсеп ачтырууга, акча жөнөтүп, керек болсо никеге турууга укугу жок. Миграция тармагына катуу көзөмөл зарыл. Орусиянын мыйзамдарын сактабаган, өлкөдө мыйзамдуу жүрүү укугун жоготкон адамдар биздин өлкөдө болбошу керек. Жаңы чыгаруу режими документтери бүткөн же жокко чыгарылган же укук бузган мигранттарга карата колдонулат. Укук коргоочу Валентина Чупик жаңы режимди көзөмөлдөө болуу режими деп атады. Бул режим боюнча полиция кызматкери кандайдыр бир себепсиз эле мигрантты өзүнүн катталган дерегинде 24 саат бою отурууга мажбурлай алат. Жумушка же дүкөнгө дагы чыга албайт. Мамдума кабыл алган мыйзам долбоорлорунун дагы бири миграция эрежелерин бузгандардын депортациялоо процессин жөнөкөйлөтөт. Мисалы, полиция соттук отуруму жок эле мигранттарды чыгаруу боюнча чечим кабыл ала алат. Валентина Чубиктин айтымында депортациялоого массалык чогулуш уюштуруу же ага катышуу да себеп болот. Демек, көчөдө жапырт намазга катышкан же миграциялык борбордун алдында кезек күткөндөр да депортацияланышы мүмкүн. Володиндин айтымында Мамдума учурда мигранттардын абалына тиешелүү 25 мыйзам долбоорун карап жатат. Кээ бир документтер ошондой эле мыйзамсыз миграцияны уюштурууга байланыштуу кылмыш жоопкерчилигин катуулатышы мүмкүн.